Аймактарды өнүктүрүү санариптештирүү турмуштун алга жылуусуна өзгөчө таасир берүүдө. Ушул жылы балдарды колдоо да кызуу кабыл алынды. Анткени президент Сооронбай Жээнбеков жарыялаган жарлык жаңы багыттарды белгилеп отурат. Жогорудагы айтылган көрсөтмөлөр түбөлүктүү темалар, турмушта шык берүүчү демирлер экенин элибиз жакшы билет. Кочкор Ата шаарында жайгашкан Кыргызнефтегаз ачык акционердик коому кийинки жылдары арбын ийгиликтердин ээси болууда. Жер астында Кыргызстан нефти жана газ өндүрүүнүн көлөмүн арттыруу, аны тиешелүү завод кайра иштетүү менен турмуштун жакшырышына шарт түзөт. Кыргызнефтегаз ачык акционердик коомунда бир нече башкармалыктар тапшырмаларды өз мөөнөтүндө аткаруу менен алда баратышат. Айталы, геологиялык техникалык бөлүмдүн адистери кен казып алууга багыт берип турушат. Ар бир биздин жумуш кызматыбыз жылыга скважинаныбыз кудукту карайбыз. Кудукта кандай жумуш болуп атканын, канча нефть өндүрүп атканын биздин отдел карап турат, контролдоп турат. Нефтиси көбөйдүбү же азайдыбы биздин отдел карайт. Ар бир кудуктун делосы ачылат. Адамга кандай карточка ачылса ошол боюнча. Аны биздин отделибиз ар бир скважина карайт, эски скважиналарды карайбыз, кудуктарды, жаңыларды карайбыз. Буну кандай жумуш аракет кылсак, буну нефтини көбөйткөн өндүрүүгө аракеттер жасайбыз биз. Биз даярдап берип туруп, анан кийин биздин цех бар, капитальный ремонт скважин деген. Буларга биз тапшырма беребиз. Алар биз айтылган боюнча, жазуулар боюнча тапшырып туруп, жумушту аткарат. Анан кийин нефтини жасалганда көбөйткөндөн кийин биз ар бир скважинаны өлчөп турабыз. Канча көбөйдү, көбөйбөгөнүн. Кудайга шүгүр, мына 2019 жылы 115 миң пландын ичинде биз 140 миң аткардык. То есть биз 25 миң нефть тоннага көбөйүп аткардык. Бул өткөн жылы болдубу? 19-жылы. Мурунку жылы 2018 105 миң боюнча биз 126 миң аткардык, көбөйттүк. Быйыл Кудай буюрса планыбыз эми 125 миң болот нефти боюнча. Кудай кааласа 140 миңден ашыгыраак аткарабыз деп ишенимде турабыз. Нефти жана газды жер кыртышынан казып алууда көптөгөн аймактарда иш уюшканыкта жүрүп жатканына биз да күбөлдүк. Кыргыз бургулоо башкармалыгында иш тынымсыз жүрүп турган учур. Насостук комплекстик түтүктөр тыкыр көзөмөлдөн өткөрүлөт. Адистер аны кыртыштарды аралатып тереңдеп пайдаланышат. Избаскент аймагында көптөгөн бургулоо иштери жүрүп жатат. Ушундай иштер Чаңгырташ, Карагач, Сузак районунда жана Лейлек районунун аймактарында дагы жүргүзүлүүдө. Алардын бири Алаш-2 чалгындоо кудугун казуудагы жумуш менен биз да тааныш болдук. Мында өтө тактыкты, татаалдыкты талап кылат. 2700 метрден ашуун тереңдикте нефти казуу иши уланып жаткан учур. Кыргыз нефти газ өндүрүштүк башкармалыгында бүгүнкү күндө иш өтө кызган учур. Анткени кимдер кандай ойлойт? Кыргызстандагы мунай затты иштетүүдө ушул Кыргыз нефти газ башкармалыгынын азаматтарынын иши бүгүнкү күндө ополтоодо экени чындык көрүнүш. Анткени мына сиздер көрүп тургандагыдай азыр 2700 метр тереңдикке бул жерде бургулоо иштери жүрүп жатат, бүтүп да калды. Бул биз турган жер Избаскент участкасынын Алаш-2 деген аймагында турабыз. Демек, бул жерде иш кызуу баратат. Жакын күндөрү бул жерден дагы атайын мунай зат чыгыш керек. Албетте, бул иштин жүрүшү жөнүндө бүгүнкү күндө татаал иштерди артка калтырып бургулоо иши аяктоо алдында турат. Биз участканын бул жерде жетекчиси Баялы Садыр Алиевди кепке тартсак деп турабыз. Мына ушул жерде азыр 2720 метрди казып, даярдык кылып турабыз, колонна түшүрүп турабыз. Мунун артынан цемент тешиши, мына цементти салып атабыз эки идишке. Мунун себеби жана жердин астындагы пласттарды, ашыкча сууларды бекитүү үчүн. Анан кийин мына турбадан ашыкча суу кошулуп чыкпаш үчүн крепление кылып, эмне демекчимин? Şu turmada karmaş için жақсы. Şu kızmatı atkar için şu dayarlıklar az getiridat. Doğal hazır buna 2-3 saatten gibi düşürüp bütüp sementi başlayız aydarın. Hazır yer aslında terengdeki kança metrege barıp kaldığınızda burguloo işi? Hazır burguloo işi bütürüp hazır kolona çürgönü bargаны 2000 metrege barıp kaldık hazır çürgön kolonabız. Az Kuda olsa daha bir 710 metre kaldı.
ошо эсебинде ошо 710 метр түшүрүп туруп анан цемент айдаган баштайбыз. Бу жерде 24 саат бою иштелет, токтобойт. Майрам күндөрү дагы бардыгы балдар 4 күндөн иштеп 4 күн дем алат 12 сааттан. Анан мына разный питание боюнча бөлүнүп берилген. Ысык тамак, обедин ошо ысык тамак кылынып берилет. Обязательно 12 сааттын ичинде. Булар күн түндө иштеп турушабы? Азыр булар 12 сааттан күн түнү смена алмашып, ар 12 саатта смена алмашып иштеп турушат. Да, бүгүнкү мына күнү Избаскент Алаш номер 2 скважинабызды бурулоо жумуштары аяктап, ошо баягы мунай кудуктарын, дуалдарын бекемдөө жумуштары болуп жатат. Бүгүнкү күнү мына 146 мм абсадный труба деп атабыз. Буну түшүрүп жатабыз азыр. Мына барын өлчөп, неме кылып түшүрөбүз, андан кийин аны бекемдейбиз. Бекемдеш үчүн мына 40 тонна бүгүн цемент келип атат, эсеп боюнча. Азыр ушунун баарын жүктөп, да бир 4-5 сааттын ичинде ушуну цементти куюп коебуз. Туташы булар өзү баягы Россияда жасалган полот темир түтүктөр. Булар бири-бирине өзүнүн резбасы аркылуу бекемделет. Андан башка дагы тигил жакта атайын ачкычтар менен катуу тартылып бекемделип, анан жер астына түшөт. Ошол бойдон анан цементтелип калат. Ал аркылуу биз кийин ошо керектүү пласттардан нефтини өндүрүп алууга бизге өбөлгө түзүшөт. Иштин жүрүшү токтобой тынымсыз смена аркылуу жүрүп жатат деп едикпи? Кычыраган кыштын күндө бака-шака түшкөн эмгектин жаңырыгы тээ алыска угулуп турат. Алаш 2 чалгындоо кудугуна нефти газ өндүрүү башкармалыгынын адистери да алып техникалар менен келип калышты. Алар мындагы ишти улантып кетүүчүлөр. Биз жогоруда айткандай, кенчилер бул жерде бургулоо ишин аяктагандан кийинки мөөнөттөгү кызматкерлер эмне аткарат? Ушул тууралуу кеп козгонуп турабыз. Анткени бул жерде технологиялык транспорттор башкармалыгынын азамат жумушчулары ошол ишти улантып кетишет. Кандай улантат, кандай болот? Бул тууралуу биз атайын адистердин өздөрүнөн уксак. Биз көбүрдүн заявкасы менен келгенбиз. Азыр мына колоннасын түшүрүп бүтүшсө, анан цемент айдайбыз колоннага. Бул техникалар ошо спецтехникалар, агрегаттар, бүт ушулар цемент айдайбыз. Аны өзү кубур мынча деп айтат. Азыр 30 тоннадай деп атышат. Ошо боюнча айдайбыз. Графиги жок, ошо бурение өздөрү айтышат, бургулоо иштери боюнча биологдор мынча айдайсыңар дейт, өздөрү текшерип, өздөрү неме кылып айдашат. Сиздер ошол жана түтүктөрдүн четинде жанагындай бетонду айдап, цемент коебуз. Ошону бекемдейсиздер. Ошонун сапатын кандай билинет, кандай болду? Сапатын аэрометр менен текшерип турат. Аэрометр менен текшерип, канча удельный вес ошолорун даярдап беришсе, ошого карап айдайбыз. Президентimiz Сооронбай Шарипович жакшы программаларды киргизип атат. Ошолорду иш жүзүнө ашыруу үчүн биздин акционерлик коомдо дагы эбегейсиз бир чоң жумуштар аткарылып атат. Атап айтсак, ошо былтыркы президенттин программасын ишке ашыруу үчүн биз Кочкор Ата шаарында бир 300дөй үйдү газ менен камсыздадык. Андан сырткары Момбеков айыл өкмөтүндө 550 үй бүлөнү газ менен камсыз кылганга жетиштик, табигый газ менен. Былтыркы жылы. Бирок быйылкы жылы биздин ачыгын айтып коюш керек. Газыбыз былтыр ушу мезгилде күнүнө 120 миң, 115 миң добывать этип аткан болсок, суточный куб. Быйыл ошо 80 миң, 82 миңдин тегерегинде добывать этип атабыз. Ошонун эсебинен Момбеков айыл өкмөтүнө жаңы жылдын эсебинде бир 12 күн гана бере алдык, андан кийин бере алганыбыз жок. Азыр караштырып атабыз, Кудай кааласа бир варианттарды Момбеков айыл өкмөтүн дагы газ менен камсыз кылайлы деп.
Анын үчүн биз 6 эски скважиналарды кайрадан ремонттоп, ошол жерлерде капремонт жүргүзүп, жаңы газ чыгарайлы деп атабыз. Андан сырткары мына 20-жылга бир Кудай кааласа жаңы газовый скважинаны бурут этели деп атабыз. Ошондо биз Майлы суу шаарын, Ламповой заводду, Жалал Абад шаарын, Кочкор Ата шаарын жана Момбеков айыл өкмөтүн толук газ менен камсыздыгына жетишебиз. Нефти газы казып алууда 5-6, 48, 24 жана башка аймактарда иш көрүлүп жаткан учур. 100 райондун номер 9 газ скважинасы жайгашкан жерге келдик. Булуттар тээ төмөндө калкып турат. Деңиз деңгээлинен 2 метрден ашуун бийикте иш жүрүп жаткан мезгил. Биз Кочкордагы газ, нефти газ өндүрүштүк башкармалыгында турабыз. Бул жерде бир белгилей турган жагдай, жогоруда нефтчилер жөнүндө айттык. Ал эми бул жерде газ өндүрүү жагдагы кандай абалда? Газ өндүрүү бул жерде бир топ татаал, бирок ошондой болсо дагы калк тейлөө жагы кызуу жол коюлган. Албетте бүгүнкү учурдагы иштер тууралуу дагы айта кетсек, себеби бул жерде деңиз деңгээлинен 2000 метр жогору жайгашкан, иштөө да кыйын. Чилденин күнүндө түү деген түкүрүңүз жерге муз болуп түшөт экен. Бирок ошондой болсо дагы мыкты адистер, операторлор бул жерде өздөрүнүн ишин улантышууда. Мындан чыккан газ бул жада ылдый жакта газораспределительный станциябыз бар, ГРС деп коет. Ошо ГРСке барат дагы ошол жерден жарымы Жалал Абад облусуна барат. Жалал Абад облусуна населенияга берилет. Ошол ылдый жакта Дажиной деп ДКС деген бар да, ГРСтен ошол жакта турган труба менен Жалал Абадка кетет. Сары труба, колоттун ортосундагы. Ошол турган газды Жалал Абад облусуна населенияга айдайбыз. Анан калганын Кочкор Атаган өзүнүн шаарчасы, өзүнүн населенияга. Ошол жакта да ушундай газохранилище барбы, эмне бар? Бар, газохранилище бар да. Кочкор Атанын шаарынын ичинде. Шаарда элге таркатылат. Элге таркатылат. Ал жерде дагы шаардын ичинде дагы ушундай станция бар да, ГРС бар. Ошол ГРСтен ар жака бөлүнөт. Болду мелер. Турмуш шартка жараша санариптештирүү жумуштары да адистер тарабынан ишке ашырылууда. Белгилей турган жагдай Кыргызстан аймагында санариптештирүү кызуу жүрүп жатат. Ошол эле биз кеп кылган жамаатта санариптештирүү иштери кандай жүрүп жаткандыгын бул жерде деңиз деңгээлинен 2500 метр бийикте туруп кеп кылмай көрө турабыз. Эмесе бизге бул жагдайда атайын адис Сабыр деген жигитти кепке тартсак. Мындай тоолуу өрөөн болгон үчүн бизде видео наблюдение орнотуш өтө кыйын, татаал нерсе да. Анан биз эми ушундай жаңы технологияларды алып келдик, жылы эсебинен. Былтыр баштаганбыз, быйыл уже полностью ишке кирди. Мондай свет жок жерлерде мондай солнечный панель деп коет, күн нурунан заряд алып, аккумулятор заряд кылып, тетиндей видеокамералар иштетип, антенналарды койгонбуз. Бизде мындайча айтканда беспроводной деп коет. Зымсыз байланышты кылдык. Ушул жердеги алынган видео тасманы түз эфирде тиги Кочкор Атада бизде видео серверный бар, ошол жерден көрсөк болот. Мындай посттор бизде ар ушундай маанилүү жерлерге коюлган. 17 пост бар, ошо видео наблюдение посттор. 25 камера коюлган орто эсепте бардык жерлерде. Дагы коюлуп атат азыркы маалда. Эми мындайча айтканда бардык ошол жакта аткарылган иш-чаралардын жыйынтыгы десек болот бул жерде. Бу жерде борбороштурган ушу видео көзөмөл кызматынын борбору бул жерде. Мына силер өзүңөр көрүп аткандай, ушундай экрандарда ошол жакка койгон камералардан эмнени көрсөк болот, бардык жерге койгон нерселерди эмне болуп атканын түз эфирде көрсөк болот. Мындайча айтканда бул ошол системанын борбору, бул бардык нерсе ошол могул түзүлүшкө келип топтолот. 3 ай үзгүлтүксүз запись кыла алат ушул нерсе. Андан сырткары бизде Кыргызнефтте ушу санариптештирүү жылына карата андан башка да көп иш-чаралар аткарылды. Айрыкча айтып кетсем, бизде оптикалык каналдар түзүлгөн. Бизде бардык ушу өзүбүздүн подразделение деп коет, УТТ, Кубр деген сыяктууларды бардыгын бир тармакка улаштырдык бири-бирине. Ишканаларды бардыгын бири-бирине улаштырып, мындайча айтканда бул жерден мен каалагандай
файлды жөнөтөм же болбосо документти жөнөтсөм болот, ал жактан кабыл ала алат ошону, ошо санарип түрүндө. Андан дагы сырткары ушу Wi-Fi түзүмдөрдү уюштурдук. Мисалы үчүн ушул жерден туруп биз өзүңөр көрдүңөр 19 чакырым алыстыкта турган сигнал ушу беспроводной деп коет, Wi-Fi сигнал түрүндө келип, ушул жерге видео сигналды көрүп атабыз. Биздин президентибиздин алдыга койгон коррупция менен күрөшүү, уурулукка жол бербөө программаларын ишке ашыруу үчүн баягы адамдардын мындай кара ойлорун ишке ашырганга бөгөт коюу болуп эсептелет да. Демек, нефти газ ачык синердүү коомунун жетишкендиктери Кочкор Ата шаарына жайгашкан жана ага жакын аймактардагы айылдардын социалдык абалын жакшыртууга өзгөчө салым кошууда. Кенчилердин шарты жакшыргандыгын дагы мындагы маектештер кеп калышты. Салыкты 626 миллион 900 миң сом төгүлдү. Ал эми соцфондду болсо, соцфонддук төлөмдөрдү 220 миллион 700 миң сом төгүлдү. Жана бундан сырткары өкмөттүн, общем, мамлекеттин үлүшүнө болгон дивидендтердин төлөмү бар. Бул 2019 жылы 219 миллион төгүлдү. Жалпысынан алганда 1 миллиард 67 миллион сомдук мамлекеттик ушу бөлүм төлөмдөр төлөнүп берилди. Калкты таза суу менен камсыз кылууну Кыргыз нефти газ ачык синердүү коомунун жетекчилиги Кочкор Ата шаарына өзгөчө көңүл бурмакчы. Анткени шаарда ичүүчү суу маселеси толук чечилбей келет. Сууну камсыздоо боюнча азыр 4,5 миң абонентибиз бар. Почти 13 миң, 14 миң адамды суу менен камсыздайбыз. Андан сырткары жакын айылдар бар. Бизде иштеп аткан жакын айыл өкмөттөр бар. Мына 3 айыл өкмөттү, Сакалды айыл өкмөтүнүн Бөбү немесин айылын, Нокен айыл өкмөтүнүн Кызыл Жылдыз айылын, Момбеков айыл өкмөтүнүн коммунизм участкасын суу менен камсыздайбыз. Суу камсыздоо бөлүмүнө көп көңүл бурулган эмес. Мынакей азыр мына 3 жылдын ичинде аябай чоң көңүл бурулду. Кочкор Ата шаарындагы калкты социалдык жактан камкордукка алууда Кыргыз нефти газ ачык синердүү коому элге жакындан же жардам берүүнү башкы милдеттердин бири деп эсептешет. Рашид Абдымажитов келип, бизди жетектеп Кыргыз нефти ачык синердүү коомунун тез аранын ичинде ушу садикти ачты. Бүгүнкү күндө 184 бала ошол жерде садикке барышат. Аймактарды өнүктүрүү, санариптештирүүдө жана балдарды колдоо жылында Кочкор Ата шаарында жайгашкан Кыргыз нефти газ ачык синердүү коомунун кайдистери мыкты ийгиликтерди жарата берет деген ойдобуз. Анткени президенттин тапшырмасын кыйшайсыз түрдө турмушка ашырып жаткан бул жамаатка ооматтар арта берсин.